7 bölüm. Дуал курулуп, эшиктери салынып, кызмат кыла турган дарбазачылар, ырчылар жана лебилер өз кызматтарына коюлуп бүткөн соң, мен бир тууганым Хананиге жана Иерусалим чебинин башчысы Хананияга буйрук бердим. Анткени ал башкаларга караганда Кудайдан корккон, ишенимдүү адам эле. Анан мен аларга мындай дедим: дарбазачылар күн жылыганча Иерусалим дарбазаларын ачышпасын. Эшиктерди күн бата электе жаап, бекитип салышсын. Ошентип, Иерусалим тургундарын күзөткө койдум. Ар бирин өз ордунда, өз үйүнүн маңдайында сакчы кылып койдум. Бирок шаар кенен, чоң эле. Анда жашаган эл болсо аз болчу. Жаңы үйлөр курулуп бүтө эле. Элди каттоодон өткөрүш үчүн атактуулар менен эл башчыларын чогултууну Кудайым жүрөгүмө салды. Бул жакка биринчи келгендердин санжарасын таап алдым. Анда мындай деп жазылган экен: Бабыл падышасы Небухадоносор туткундап кеткен туткундардын ичинен Иерусалимге, Жүйүт аймагына, ар бири өз шаарына келген тургундар булар: Зоробабыл, Жешуя, Некемия, Азария, Рамия, Нахмани, Мордохай, Билшан, Мисперет, Бигбай, Нехум, Баана жана алар менен кошо келгендер. Исраил элинин саны: Пароштун уулдары 2172, Шепатиянын уулдары 372, Арахтын уулдары 652, Жашия менен Жояптын уулдарынан Пахат Мааптын уулдары 2818, Эйламдын уулдары 1254, Затунун уулдары 845, Закайдын уулдары 760, Бинуйдун уулдары 648, Бейбайдын уулдары 628, Азгаттын уулдары 2322, Адонукамдын уулдары 667, Бигбайдын уулдары 2607, Адиндин уулдары 655, Хиския тукумунан Атеирдин уулдары 98, Хашумдун уулдары 328, Бейтсайдын уулдары 324, Хариптин уулдары 112, Гибондо туулгандар 95, Бейтлехем менен Нетопанын тургундары 188, Анатоттун тургундары 128, Бейт Азмабеттин тургундары 42, Кирият Жеяримдин, Кепиранын жана Бейроттун тургундары 743, Рама менен Гебанын тургундары 621, Мукмастын тургундары 122, Бейтел менен Айдын тургундары 123, Башка Небонун тургундары 52, Башка Эйламдын уулдары 1254, Харимдин уулдары 320, Жериходо туулгандар 345, Лотто, Хадитте жана Онодо туулгандар 721, Сенада туулгандар 3930, ыйык кызмат кылуучулар: Жешуянын тукумунан Жидаянын уулдары 973, Имердин уулдары 1052, Пашкурдун уулдары 1247, Харимдин уулдары 1017, Лебилер: Кадмиэл тукумунан Жешуянын уулдары, Адея тукумунан 74, ырчылар: Асаптын уулдары 148, дарбазачылар: Шалумдун уулдары, Атеирдин уулдары, Талмондун уулдары, Акуптун уулдары, Хатитанын уулдары, Шобайдын уулдары 138, Нетиндер: Зиханын, Хасупанын, Табаотанын, Кейростун, Сиянын, Падондун, Лебандын, Хагаптын, Салмайдын, Ханандын, Гиделдин, Гахардын, Реайдын, Ретсиндин, Некоданын, Газамдын, Узанын, Пасеяхтын, Бейсайдын, Меюнимдин, Непишсимдин, Бакбуктун, Хакупанын, Хархурдун, Бацелиттин, Мехиданын, Харшанын, Баркостун, Сисранын, Тамахтын, Нетсияхтын, Хатипанын уулдары, Сулаймандын кулдарынын уулдары: Сотайдын, Сопереттин, Периданын, Жааланын, Даркондун, Гиделдин, Шепатиянын, Хатилдин, Похерет Атсебайымдын, Амондун уулдары. Бардык Нетиндер менен Сулаймандын кулдарынын уулдары 392, Теил Мелахтан, Теил Харшадан, Керуб Адондон,
жана имерден чыккандар ушулар. Бирок алар өз тукумдарынын, өз урууларынын Ысрайылдан чыкканын көрсөтүп бере алышкан жок. Делаянын, Тобиянын, Некоданын уулдары 642, ыйык кызмат кылуучулардан Хабаянын уулдары, Акостун уулдары, Барзилайдын уулдары бар. Ал Гилаттык Барзилайдын кызын алып, ошонун аты менен аталып калган. Булар өз санжарасынын тизмесин таба алышпай, ыйык кызмат кылуучулардын тизмесинен чийилип калышкан. Тиршапа аларга Урим менен Тумим аркылуу Кудайдан сураган ыйык кызмат кылуучу чыкмайынча, ыйык тамактан жебегиле деди. Баардык жамаат биригип 42.360 адам болду. Булар 7.337 кулдары менен күңдөрүнүн тышкары санакка киргендер, алардын дагы 245 ырчы кыз жигиттери бар эле. Булардын 736 жылкысы, 245 куланы, 435 төөсү, 6720 эшеги болгон. Кээ бир уруу башчылар ишти жүргүзүш үчүн каражат беришти. Тиршапа казынага 1000 алтын драхма, 50 чөйчөк, ыйык кызмат кылуучулар үчүн 530 кийим берди. Кээ бир уруу башчылар жумуштарды жүргүзүш үчүн казынага 20.000 алтын драхма, 2200 мина күмүш беришти. Калган эл 20.000 алтын драхма, 2000 мина күмүш, ыйык кызмат кылуучулар үчүн 67 кийим беришти. Ошентип, ыйык кызмат кылуучулар да, лебилер да, дарбазачылар да, ырчылар да, нетиндер да, жалпы эл да, бүткүл Ысрайыл эли да өз шаарларында жашап калышты.